кызы атасы өтүп кеткен, ошондо картуу корккон деп доктурлар диагноз коюп атат да. Ошону 1 жашар эле, ошол 1 жаштагы мээси өрчүбөй ошол 1 жаштагы бойдон калып кеткен деп ататтар да. Бул атасынын өлүмүн көрдү беле? Атасынын өлүмүнү эми 1 жашар кызды эч ким байкаган эмеспиз да. Муну көргөн эмес, биз өзүбүз менен өзүбүз болуп бардык эле, балдарым кичине да. Чалымдан жашмалда өтүп кеткен да. Азыр доктурларга көрсөттүңүзбү? Доктурларга кайра айыктырса болобу экен? Айыктырса азыр кеч калгансыңар деп атат да. Сиз канча жашында байкагансыз кызыңызды? Кызымды мен 5 жашында байкагам. Ага чейин байкаган жоксуз? Ага чейин байкаган жокмун. Азыр кайсыл жерде тарбияланат кызыңыз? Азыр ошол Нур калыптандыруу борборунда тарбияланат. Өзгөрүү болду? Өзгөрүү болуп атат. Кичине жазып окуп, общение кылган жүргөн атат. Кимге сүйлөп, баягы балдарга эме кылып, кимге кандай отношение кылган жүргөн атат дейм. Аты ким эле кызыңыздын? Айзада. Айзада, сен эмнеге кызыгасың? Эмнеге кызыгасың? Музыкага, Дагы? Бийлегиге. Кайсы бийди бийлей аласың? Кайсы бийди бийлейсиң, Айсан? Фаридага. Фаридага? Нур балдарды калыптандыруу борборунда агайлар жакшы нерселерди үйрөтөбү сага? Эмнелерди үйрөтөт? Жазганы, окуганы, сүрөт катканы. Келечекте ким болгуң келет? Врач. Врач? Кимдерди дарылайсың? Ооруларды, адамдар оорусса саргууларды, грипптерди, жугуттууларды. Шуларды эле. Канча балаңыз бар сизде? 5. 4 уул, 1 кызым бар да. Айзада канчанчысы? 5-инчиси, бир эле кыз. Кыз ушинтип калса, бардыгыбыз эле ушул жаш балдарды тарбиялаган ата-энелерге эмне дейсиз? Жаш балдарды тарбиялаган ата-энелерге мен кайрылат элем. Ушу балдарды жакшы тарбиялап, ушуларга көңүл буруп, эми баягы баланы жашынан дейт го, баланын жашынан билишибиз керек экен да бизчи. Мен дагы ушул кызымды жакшы ата-апа деп өрчүп жүргөндө кийинчерээк эле ушинтип калганын мен да 5 жашта байкап калгам да. Башка ата-энелер ушундай болбош үчүн жакшы. Ушундай болбош үчүн эми сиздер дагы балдарды жашыда көңүл буруп, балдардын кандай өсүүсү, кандай сүйлөгөнүгө көңүл буруу керек экен да. Баягы уктап жатат деп эле баланы коюп койбошубуз керек экен.